Кыргызстанда айыл чарба продукциялары кескин кымбаттап кетти. Мисалы, сабиз 100 сомдон сатылып жатса, картошканын басы 60-70 сом болууда. Ал эми сабиздин мындай кымбаттоосу шакабага алынып, коомчулукта кызуу талкуу жаратты. Айыл чарба министрлиги жашыл чанын бул түрүн сыртка чыгарууга убактылуу чектөө киргизүүнү пландоодо. Аталган жашылчаларды сатууга кийинки жумадан тарта тыюу салынып, чектөө күзгө чейин уланышы мүмкүн. Мындай кадам кургакчылык сыяктуу бир катар себептерден улам жасалууда. На последний раз мы шум подняли, на второй день вода добавился. Ал арада дыйкандар суга суунун жетишсиздигине даттанып чыгышты. Чүй облусунун Жаңы Жер, Жаңы Пахта, Төмөнкүчүй жана Камышановский айыл өкмөттөрүнүн дыйкандары өкмөт үйүнүн алдына чогулушту. Айтымдарында талаада өсүмдүктөр күйүп, кургап кетүү коркунучунда турат. Чогулгандар суга суунун көлөмүн көбөйтүп берүүнү талап кылды. Бирок өкмөт өкүлү суга суунун тартыштыгы жаратылыш кубулуштары менен байланыштуу экендигин белгиледи. Арпа буудай күйүп бүттү. Азыр элдин ишеничи капуста, помидор, жүгөрү гана калды. Жок. Ону азыр да ошону да бир 10 күнгө чейин суу бербесе, капуста менен помидордон кол үзөбүз. Суу жок, поливной. Бизде 1,5 гектар жер бар, суулуу жок. Күнгө чейин суу аз да. Вообще талаш, тартыш, бардыгы же кукуруз, капуста, перец, абдан жагдай кыйын да. Мындай болсо уже 2-3 күнөн кийин полия кетип, элдер полия ташап чыкты. Аталган маселени чечүү үчүн агрардык саясат жана суу ресурстары боюнча комитеттин жыйыны болуп өттү. Жыйында маселелер четте калып, эл өкүлдөрү кайым айтышып, мушташып кете жаздады. Кемелов министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Мариповго кайрылганы жатканда, депутат Мурашев кесиптешине регламентти сактап, оюн кыскартып айтууга чакырды. Сыйлан үчүн отурам мен бuyakta. Сыйлабасам мен басып кетет элем. Тезирээк сүйлөң эми. Болуңуз бүтүн. Мындай адвокат болбой отуруп алачы. Мен эч кимге адвокат эмесмин. Мен айтып коеюн, сиз тездетип мага эдебесең мага. Нет. Кандай? Мага эдебесең сени. Сен эмне эдеп атасың мага? Эдебесең мага. Жигиттер, токтоткула. Эдебесең деп атам. Сөзгө мага эдебесең деп атам. Жөн сүйлөп атам, деп атам. Эмне дейсиң? Эмне дейм? Эдебесең деп атам. Бул видео социалдык тармактарда жайылып, колдонуучулар тарабынан эдебе мени деп шакалга алынган. Аны менен катар элдин маселесин чечпей күлкүгө калган эл өкүлдөрүнө нараачылыктар айтылууда. Ушулар бары үчүн Кыргызстан шаңдуу. Сабиздин 100 сом болгонуна деле капа болбойм. Ушул комиктерди көрүп проблемаларым унутулат. Маданият жок. Депутат болордон мурун этика, эстетика, ораторский курсту окусаңар. Абдан эле уят. Ушулар кантип бизди алдыга жетелейт. Депутат болом деп жолуна бербей өзүңөрдү алып жүргөндү үйрөнгүлөчү. Уялдым аябай, күлгөн жокмун. Койчу кантип ушундай болсун. Сөз жок. Жыйын мына ушундай өңүттө өтүп, суга суу маселеси толугу менен чечилген жок. Өлкөдө суга суу боюнча кыйын кырдаал түзүлүп, суунун аздыгы Кыргызстанда баанын кымбатташы менен түшүмсүздүк кооптуулугун жаратышы мүмкүн экендигин адистер айтышат. Дыйкандар мындай суу тартыштыгы тарыхта биринчи ирет болгонун айтууда. Ал арада жем чөптүн баасы былтыркыдан 2 эсе жогорулады. Эгер азыр сугарылбаса, эгин кургап, жем чөп дагы да кымбаттайт деген божомолдор бар. Акылай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.